Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Сыймык Жапыкеев түн ортосунда президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасады. Бул тууралуу ал Facebook баракчасына жазды. Жапыкеев кайрылуусунда Мелис Аспековго ырайым кылууну суранган. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу президент, сизге түн ортосунда 2:30 чамасында уктабастан кайрылуу кылууну туура көрдүм. Менин Мелис Аспеков менен мамилем деле жок. Мен ушул жигит менен сиздин апаңыз кайтыш болгондо түптөн жаназада таанышкам. Сиз жөнүндө сизди мактап бүтпөйт эле. Сизге эң биринчиден тарапташыңыз, иниңиз, партиялашыңыз, жакшы саналаш катары билчүмүн. Мени бир нече жолу Мекенчил партиясына чакырган. Болду, андан башка митингдерден эле көрчүмүн. Акча, бийлик тууралуу эч сүйлөшкөн да эмеспиз. Мени сыйлайм деп калчу. Башка ортобузда $1 ойногон эмес. Былтыр революция күнү эң чарылдаган ушул жигит эле. Сизди түрмөдөн чыгарыш үчүн абдан чоң мээнет кылганын билем. Жаныңызда 1 айга жакын жүрдү. Анан эле камалды. $250,000 Дашковдон алды деп камалганын уктум. Интернеттен көрдүк. Чынында кандай болгонун билбейбиз. Бирок $250,000 алган күнү деле акча келтирилген зыян нак тергөөдө турат да, жоголгон жок. Бир тагдырдын астында эмне? Ден соолугу нервтин айынан өтө начарлап кетти деген маалыматты YouTube'дан көрдүм. Менин жеке оюм, урматтуу Саврова, Садыр Нуркожоевич. Өтүнөт элек, ушул жигитке жаман болду түрмөдө жылаан жатпасын. Мелиске ырайым көрсөтүңүз, камактан чыгарып берсеңиз туура болмок деген ойдобуз. Менимче Мелис Аспеков жаман жигит эмес. Кандай болгон күндө да бул сиз үчүн мени менен да телефондон катуу урушканбыз. Түрмөдө жатып каза болуп калса, балдары, үй бүлөсүн убал. Ырайымдуулук, кечиримдүүлүк, айкөлдүк көрсөтүңүз, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Үй камагына чыкса дурус болот эле деп билдирүү калтырган Жапыкеев. Булак медиа центр Чекиткейжи. Орусияда эмгек мигранттарынан толук баш тартууну сунушташууда. Эмгек мигранттарынан бир эле Москвада эмес, бүтүндөй өлкө боюнча баш тартыш керек. Мындай сунушту Адилеттүү Орусия чындык үчүн фракциясынын башчысы Сергей Миронов айтып чыкканын РИА Новости агенттигинин кыймылсыз мүлккө байланышкан атайын сайты жарыялады. Мироновдун пикиринде Москва шаарында заманбап технологияларды колдонуу жана эмгек акынын жогорулатуу менен курулуш объектилеринде мигранттарсыз иштөөгө болот. Курулуштан сырткары айыл чарбасында, чекене соодада, логистикада жана башка бардык тармактарда ушундай аракет жасоону сунуштайбыз. Айлыктар канчалык тез жогоруласа, өнөр жай ошончолук динамикалуу өнүгөт, деди Миронов. Буга чейин Москвадагы курулуштарда мигранттардан баш тартуу идеясын шаардын курулуш иштери боюнча вице-мэри Андрей Бочкарев да айтып чыккан. Бирок анын билдирүүсү Орусия президенти Владимир Путиндин өлкөдө эмгек мигранттарынын жетишсиздигин жарыялап, аларды ассимиляциялоо боюнча программаларды иштеп чыгууну сунуш кылган тапшырмасына карама-каршы келген. Экономист Алексей Коренев бул демилге олуттуу каржылык салымдарды талап кылаарын белгилеп, эгер мигранттар болбосо, орусиялыктарга оор физикалык эмгек менен алектенүү оңой болбой турганын эскертет. Булак Евразия Today Чекитро. Көшөгө арты дайыма кызык. Президенттин фотографы байкатпай тартып алган сүрөттөр бааланууда. Президент Садыр Жапаров буунун климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциясынын тараптарынын 26 конференциянын дүйнөлүк лидерлеринин саммитине катышты. Андагы окуялар менен кыргыз коомчулугу президенттин фотографы Султан Досалиев тарткан сүрөттөрдөн да таанышып жатты. Учурда интернет колдонуучулар Досалиев көшөгө артында деген билдирүү менен жүктөгөн сүрөттөрүнө көңүл буруп, анын ишине алкыш айтышууда. Булак Супер Чекиткейжи. Баткен чек арадагы тажик жарандарынын курулуш иштери токтотулду. Президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгү чек арадагы курулуш боюнча маалымат берди. Буга чейин Баткен районунун Аксай айыл өкмөтү менен чектешкен Майский тилкесинде тажиктер курулуш иштерин жүргүзүп жатканы аныкталган. Айтылган факт боюнча Кыргызстандын Көкташ чек ара постунун башчысы Тажикстандын Хожа Альё айылдык чек ара бөлүмүнүн башчысы менен, ал эми Аксай айылынын башчысы Чорку айылынын башчысы менен сүйлөшүп, курулуш иштери толук токтотулган. Учурда аймакта абал туруктуу, эч кандай курулуш иштери жүргүзүлгөн жок. Айта кетсек, 30 октябрда Аксайдын Майский тилкесинде тажиктер көпүрө салууга жер пай түптөп жатканы айтылып, текшерүү учурунда анын чындык экени такталган. Булак Марал ФМ Чекиткейжи.
АКШ Кыргыз өлкөсүн коронавирус жуктуруп алуу коркунучу төмөн өлкөлөрдүн катарына кошту. АКШнын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборлору Кыргыз өлкөсүн коронавирус жуктуруп алуу коркунучу төмөн өлкөлөрдүн катарына кошту. Бул тууралуу Америкалык борборлордун расмий сайтында жазылган. Маалыматка ылайык, борборлор америкалыктарга кээ бир өлкөлөргө баруудан баш тартууга кеңеш беришкен. Алардын катарында Орусия бар. Орусия коронавирус жуктуруп алуу коркунучу эң жогору өлкөлөрдүн тизмесине кирген. Ал эми коңшу Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан жана Түркмөнстан өлкөлөрү вирусту жуктуруп алуу коркунучунун деңгээли белгисиз өлкөлөрдүн тизмесине кирген. Булак супер чекиткейчи. Путиндин эмне үчүн Глазго саммитине барбаганы айтылды. Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Орусиянын президенти Владимир Путин менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин Глазгодогу климат боюнча саммитке катышпоо чечимин сыйлай турганын билдирди. Мен аны менен сүйлөштүм. Ал пандемиядан улам саммитке келгиси келген жок. Бул президент Путинге да тиешелүү. Буга урмат-сый менен мамиле кылуу керек, деди Джонсон жыйында. Шейшембиде Глазгодо Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциясынын тараптарынын 26-чы конференциянын алкагында дүйнө лидерлеринин 2 күндүк саммити аяктады. Конференцияга 120га жакын лидер катышты. Улуу Британия, Италия менен биргеликте уюштурган конференция 12 ноябрга чейин созулат. Булак Nazarnews.org. Байден Глазго саммитинде Путинди катуу сындады. АКШнын президенти Джо Байден Орусия менен Кытайдын Римдеги G20 жыйынына келип чыкпаганын дагы бир жолу кайталады жана Орусиянын президенти Владимир Путиндин климат боюнча эмне кылаары тууралуу маалыматы жок экенин кошумчалады. Глазгодогу жыйында Байден Кэрди сынга алып, ал өзүн дүйнөлүк лидер деп атаарын, бирок иш жүзүндө G20 сыяктуу форумдарга катышпай турганын айтты. Орусиядагы Путин менен да ошондой. Анын тундрасы күйүп жатат. Анын тундрасы түз мааниде күйүп жатат. Анын климат боюнча абдан олуттуу көйгөйлөрү бар. Бирок ал эч нерсе кылгысы келбегени тууралуу үн чукпайт, деди Байден. Булак Nazarnews.org. ЖККнун кезектеги аскердик машыгуусу Россияда өтөт. 8 ноябрдан 12 ноябрга чейин Россиянын аймагында жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кирген өлкөлөрдүн бузулбас бир туугандык 2021 тынчтык орнотуу машыгуулары өтөт. Бул тууралуу орус басылмалары билдирди. Машыгуу Казань шаарындагы полигондо ЖККнун жамааттык тынчтыкты сактоочу күчтөрүнүн тынчтыкты сактоо операциясынын даярдоо жана өткөрүү милдеттерин иштеп чыгат. Булак медиа-центр чекиткейчи. 19 жаштагы уландын терисин тилип, туз салып кыйнашкан. Кылмышты мойнуна алдыруу үчүн 19 жаштагы уланды устаранын мизи менен кескилеп, туз сээп кыйнап өлтүргөн. Бирок бул окуяга кылмыш иши козголбой, жабылуу бойдон калган. Бул тууралуу Кылым Шамы бейөкмөт уюму арадан бир нече жыл өткөнүнө карабай, кайрадан коомчулукка көтөрүп чыкты. Алардын билдирүүсүнө караганда, бул окуя 2009 жылы май айында болгон. 2008 жылы Саид Али аттуу 19 жаштагы уланды Кара-Балта шаарынын милиция бөлүмүнө алып кетишкен. Кийин 5 ар түрдүү кылмышты мойнуна алдыруу максатында кыйнап, мыкаачылык менен өлтүрүшкөн. Маркумдун апасынын айтымында, милиция кызматкерлери уулунун колун кишендеген бойдон сууга чөктүрүшүп, башына такап качып баратканда аттың деп өлтүрүп кое турганын айтышып коркутушкан. Ошондой эле унаанын багажына салып, бөйрөк менен төшкө оор ботинкалар менен тепкилеп урушкан. Ошондой эле камерадан апасына жиберген катта аны кылбаган 5 кылмыш ишин мойнуна алдырууга аракет жасап, суу толтурулган баклажка менен башка уруп, дубинка менен таманга койгулашкан. Тырмактарынын алдына ийне сайып, эс учун жоготкончо кыйноого туш болуп жатканын жазган. Ошондой эле уландын акыркы мүнөттөрүндө устара менен терисин кырып, жараат болгон жерлерге туз сээп кекелешкен. Ичин жарып чыгып калган ичеги карынын скотч менен таңып коюшкан. Качан кыйноого туруштук бере албай каза болгондо асынып өлүп калды деген шылтоо менен ишти жаап коюшкан. Кийин башка бир адамды Саид Алиге жапкан иш менен кармап, абакка киргизип ийишкен. Бул окуяга бир топ жыл өтүп кеткенине карабай, Кылым Шамы бейөкмөт уюму кайрадан алып чыгып, абактын ичинде ушуга окшогон оор кылмыштар мыйзам коргоочулардын колунан келип жатканын дагы бир жолу эскертишкен. Булак аргумент чекиткейчи.